Эфирде апта жыйынтыгын чыгарган Жума Баян аналитикалык программасы берүүнү мен Исмат Ибрагим алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач окуялардын кыскача анонсу. Мал дүйнөнү тактоочу декларация, байлыгын каттаган деле байкуш боло түшкөн байлар. Жер салыгын жокко чыгарган жарлык, дыйканга стимул берүүдөгү Садыр Жапаровдун саясаты. Журт жүгүн көтөргөн журналисттер күнү, Нью ТВнин элге сиңген эмгеги. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жума Баян аналитикалык программасын көрүп баштадыңыздар. Чүү дегенде эле декларация темасына көңүлүңүздөрдү бургум келип турат. Бул жумада салык кызматы кыргызстандыктардын 2020 жылга карата тапшырган декларациясын жарыялады. Анда карапайымдан тартып, колунда барларга чейин жалпы эле кыргызстандыктардын акыркы бир жылда тапкан кирешеси менен чыгашасы тууралуу так маалыматтар катталган. Бул милдеттүү декларацияны ар бир жаран жылына тапшырып туруусу керек. Мамлекет ким, каяктан, кантип, канча акча таап, казынага канчалык салык төккөнүн тактап анализдеп турат. Албетте бул акчанын каяктан келип, каякка агып кетип жатканын анализдеп турганы жакшы. Бирок ошол тактаганга келгенде эле жөө жүрбөй жол тандабас мингендер итке минип калганын, кабат-кабат хан сарайларда жашагандардын батирлеп жашап калганын укканда кызыктай болот түшөт экенсиң. Жөө баскандан уялып, кепкасын бастыра кийгендер декларацияга келгенде эле жып-жалаңач кедей болуп чыга келчү болду. Маселен, өкмөт башчы ай сайын тиш кирин соруп, эптеп тапкан акчасына батирге төлөп, көчүп конуп жашап жүрөт экен. 5-6 контейнер менен эле эптеп жан багып атыптыр десе ким ишенет? Кала берсе төрагада да үй жок, машина жок десе ким инанат? Же мурдагы президенттин иниси Асылбек Жээнбеков кой кайтарып эле жан багат, андан башка азыр бодон мал карап, сүт, этин сатып күн көрөт десе ким ишенет? Ынанасызбы, жокпу? Бул чиновниктердин байлыктары боюнча берилген так салык кызматынын расмий маалыматы. Буга чейин шайлоого миллиондогон акчаларын чачып келгендердин да жылдык кирешеси декларацияда миллион сомдон ашык көрсөтүлгөн эмес. Байлардын байлыктары тууралуу маалыматтар интернетке жарыялангандан бери көчөгөйдө кичи бустарга тыгылып, чекесинен тер агып, жүдөп какап, жумушуна араң жеткендер өзлөрүн бардар сезип, көкүрөк кере басып калышты. Байкуштарга бир аздан болса да тыйын чогултуп бере калалы деген какшык сөздөр чиновниктердин аттарына айтыла баштады. Колунда бар болуп мал мүлкүн жашырганы менен коомчулук алардын ким экенин, кандай үйдө жашап, кандай унаа тебе турганын көрүп, билип, аралашып эле жашап келет атпайбы? Ал жайы дурустар башкалардан алыс болгондой айда жашаган жок да. Бардар боло туруп, өлкө казынасына салым кошууга келгенде арсыз боло түшкөнү көпчүлүктүн кыжырын келтирип турган кези. Мал дүйнөнү тактоочу декларация байлыгын жашырган байлар тууралуу кесиптешим Шекер Сатыбалдиева айтып берет. Салык кызматы жогорку кеңеш депутаттарынын атка минелеринин 2020 жылга карата тапшырган декларациясын жарыялаган соң коомчулукта кызуу талкууга жем ташталды. Талкуунун баары канча жылдан бери ээрден шыпырылбай, таасирдүү кызматтарда аткаруу, башкаруу бийликтеринде кызматтан кызматка секирип жүргөн атка минелер менен эл өкүлдөрү декларация толтура келгенде үй жайы жок, жөө жалаңдап, саналуу 4-5 баш койду кайтарып жүргөн бейбечарага кейпин кийип калгандыгында, баарынын эле мүлкү жок, мамлекет берген маянага айдан айга араң жан багышып аткандай таасир калтырган. Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Талант Мамытов 2020 жылы 703.355 сом киреше тапкан. Ал эми чыгашасы 550.000 сомду түзөт. Турак жайы жана унаасы деген таблицалар бош калтырылган. Жалпы баасы 1.650.000 сомдук бодо малы, кочкору, жылкысы бар. Ал эми министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров былтыр 815.357 сом киреше тапкан. Өкмөт башчынын аянты 77,5 чарчы метрде түзгөн бир гана батири бар.
чыгымдары жана башка мүлкү тууралуу жазылган эмес. Ал эми жакын туугандары өткөн жылы 96 миллион 745 миң 719 сом пайда тапкан. Алар 5 контейнер жана 7 автоунаага ээлик кылат. Акылбек Жапаров үй бүлөсү менен батирде жашап 7 унаа айдайт. Декларацияга ылайык өткөн жылы экс-президент Сооронбай Жээнбеков 944 миң 138 сом киреше тапкан. Бирок чыгашасы деген графа толтурулган эмес. Мындан сырткары ага 160 чарчы метрлик турак жай жана МТЗ 80 үлгүсүндөгү трактор таандык. Жээнбеков жана анын жакын туугандары 30дан ашуун жер тилкесине ээлик кылат. Ал президент болгондон кийин жерлери 5 эсе кеңейген. Ал эми уялчак депутат атка конгон Камчыбек Жолдошбаев өткөн жылы 609,3 миң сом таап, декларацияга 398 чарчы метрлик батирин эле көрсөткөн. Мындан тышкары ал 5 сары жоопкерчилиги чектелген коомдун үлүшүн ишенимдүү башкарууга өткөрүп бергендигин көрсөткөн. Депутаттын жакын туугандары 2020 жылы 100 миң сом тапкан. Алардын мүлкү тууралуу маалымат жок. Депутат Искендер Матраимов өткөн жылы 1 миллион 984 миң 200 сом тапкан. Эл депутатынын турак жайы жок. Киреше жөнүндө отчетто мүлктүн 290 миң сомдук эмеректери, жалпы баасы 580 миң сомдук тиричилик техникасы, фото, аудио жана видео жабдуулары жана компьютерлери бар экени көрсөтүлгөн. Ошондой эле Искендер Матраимовдун Toyota Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү унаасы жана 7 миллион 700 миң сомдук жылкысы бар. Матраимовдун жеке үйү жок, болгону унаасы гана бар. Адистердин баамында парламент депутаттары өлкөдөгү байлардын бейрасмий рейтингинде алдыңкы саптарды бербегени менен декларацияда үстүндө үйү жок итке минген жарды болуп чыга келет. Эл оозуна алынып жүргөнү менен айрым атка минерлер депутаттар советторунда алган тамы менен машинеси гана көрсөтүп койгон учурлары катуу сынга кабылган жагдайлар арбын. Коомдук ишмер Кадыр Кошалиев атка минерлер акча чачып жогорку кызматка келгенин элдин баары билерин айтат. Жөнөкөй сөз менен айтканда бул жерде чиновниктер тараптан 200-лүк болуп жатат. Дээрлик бардыгы эле үй жок, кээсинин машинасы жок болуп чыгып атпайбы? Бул деген алдамчылык ачык айтканда. Декларацияда көрсөтүлгөн мүлкү менен реалдуу турмуштагы мүлкү эгерде туура келбесе, бул ачык эле алдамчылык деп, керек болсо ушул ишке жаза колдонуунун беренелерин күчөтүш керек деген ойдомун. Жарандык активист Расул Тулеев мамлекеттик кызматкерлердин мал мүлкү тууралуу маалымат берүү өнөктүгүнүн негизги максаты чиновниктин байлыгын издеш эмес, кирешеси менен чыгашасы шайкеш келеби жокпу ошону аныктоо дейт. Айтымында өлкөдөгү ар бир жаранды жана мекемени идентификациялык номер аркылуу бекитүү менен жарандардын кирешеси менен чыгашасын эсептөө туура болот. Ошондо бардыгынын көмүскө байлыгы ачыкка чыгат. Банктык эсептердин баарын каттоого алса болот. Мисалы үчүн мындай накталай акчаны дагы таможнядан өткөндө аны дагы каттоодон өткөзүш керек. Ошондуктан ошонун баарын, ошол байлыктын баарын көзөмөлгө алып алса болот да. Анан кийин эч кандай кустуризация өткөрбөй, кыйнабай эч кимди. Болгону гана ошол 1 жыл эгерде биз ошол көзөмөлдү киргизсек, 1 жылдын ичинде кимде кандай киреше бар экенин жана кимде кандай чыгаша болгонун тастыкталат да. Анан 2-чи жылдан баштап эгерде киреше менен чыгаша дал келбесе, анда ошондо ошол жаранды чиновник болобу же анын тууганы болобу айырмасы жок. Ошол ар бир жаранды мындай көзөмөлгө алып, эгерде анын мындай киреше менен чыгаша булактары такталбаса, анда ошол мүлктү жана байлыгын мамлекет тарабына конфискациялуу эле. Серепчилер жарандардын декларациядагы мүлкүн ачыктоо экономикага түздөн түз таасир этерин айтышат. Катылган байлык үчүн казынага каражат түшпөсү белгилүү. Канчалаган киреше көмүскөдө калып, сол чөнтөккө түшкөн каражат эле жашыруун бизнестин гүлдөшүнө жол ачат. Адистер жеке жана мамлекеттик мүлктү эл каттоо менен биргеликте инвентаризациядан өткөрүү керектигин айтышууда. Себеби дегенде менчиктештирүүнүн учурунда биз бунун профилин өзгөртпөйбүз, жумушчу орундарды көбөйтөбүз деп өзүнчө милдеттеме алып алышканда. Бирок ошол ишканалардын бардыгын азыр темирдей станоктой Кытайга сатып жиберишти. Мисалы да мыйзам одоно бузулду, мүлк таланып тонолду. Демек, жакында эле мамлекеттик деңгээлде коопсуздук кеңеште ошо экономикалык маселени карабады. Ошондо көмүскө экономиканы ачыктоо аракеттери да айтылды. Кыскасы, акыркы мезгилде ошо президенттин жүргүзүп жаткан экономикалык багыттагы саясаты бул колдоого арды ала турган жакшы жөрөлгө деп ойлойм.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлердин тапкан пайдасы менен чыгымы тууралуу декларация толтуруу өнөктүгү 2005 жылдан бери жыл сайын жүргүзүлөт. Мамлекеттик кызматкерлердин киреше чыгашаларын жана мүлктөрүн декларациялоо жөнүндө мыйзам бардык мамлекеттик кызматкерлердин материалдык байлыктарын толук көрсөтүүгө милдеттендирет. Мүлкүн жашырган атка минерлер тууралуу маалыматты салык кызматы элге жарыялоого акылуу. Талдоочулар да мындай декларацияны көрүп эч ким ишенбестигин айтышат. Кыргызстан кичинекей өлкө болгондуктан кайсы бизнес кимге таандык экени бат эле баары жокко таанымал болуп калат. Мындан улам маалыматты жашыруу аркылуу айыр таппайт дешет. Канча ошолордун үй окаты жок болуп калсын. Эң жок дегенде эле бир нече соода борборлору атүгүл Бишкектеги эң бир чоң мейманканалардын бири ошол адамдарга таандык экени сыр эмес да. Кыргызстан чакан кичинекей өлкө. Азыркы заманда маалымат Кудайга шүгүр жетиштүү. Элдин баары билимдүү, баарыбыз билебиз. Кайсы имарат, кайсы бизнес, кайсы соода борбор, кайсы спорт клуб, ошонун баары кимге таандык экени бизге белгилүү. Кайсы банк. Бул жөн эле нигилизм. Атка минелердин декларациясы ачык маалымат булактарына жайгашаар замат эле интернет колдонуучулардын бүйүрүн кыстып талкуу башталды. Баары эле шылдың иретинде кедей мамлекеттин кедей чиновниктерине ыкчам жардам көрсөтүп, кенемти төлөө керектигин айтышып, какшык комментарийлерин калтырышкан. Уяты жоктор, эмне ушуга эл ишенет дейсиңерби? Мамытовго ишенсе болот, а Матраимовго кантип ишенебиз? Бечара байкуштар жаман эле болгон турбайбы? Кыргыз элим акча чогултуп үй алып берели. Ууру тойгончо жеп өлгөнчө карганат. Булардын жазасын Аллах берсин. Бул байкуштарга мамлекеттен компенсация бериш керек турбайбы? Кыргызстанды кедейлер башкарып эле мамлекет өнүкпөй атыптыр да көрсө. Акылбек Жапаров, Матраимов, Мамытов, Жолдошбаев жана башкалар уялсаңар болот, жок дегенде Кудайдан корккула. Атка минелердин ачыкталбаган байлыктарын, жазылбаган мүлктөрүн ашкерлөө үчүн бийлик масштабтуу саясий реформага баруу керек дешет жарандык активисттер. Бай көпөстөр мамлекеттик бюджетке кол салбагандай, уурулар мамлекеттик кызматка кайра барбагыдай кылуу керек деген ойдо. Менин таанышым, жакыным, тууганым, партиялашым, өнөктөшүм деген сыяктуу түшүнүктөн качуу зарыл. Ошондо билимдүү, таза, карапайым адамдар мамлекетти башкарууга келишет. Шекер Сатыбалды, Улукбек Сулайманов, Жума Баян. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жума Баян аналитикалык программасын көрүп жатасыздар. Эми бул жумада ишке кирген дагы бир маанилүү жарлыктын мааниси менен шааниси тууралуу кененирээк кеп кылсак. Ушул аптада өлкө башчы Садыр Жапаров жер салыгын жокко чыгарган жарлыкка кол койду. Муну менен баба дыйкандар жер иштеткендиги үчүн салык төлөөдөн 2 жылга бошотулду. Президент бул жарлыгы менен дыйкандарга стимул, дем берүүнү көздөп, жер иштетүү, айыл чарбаны өнүктүрүү саясатын элге ачык жарыялады. Өлкө башчы Садыр Жапаров дыйкандар ар кандай тоскоолдук шарттардын жоктугунан улам жер айдабай, эгин тикпей калганын айтып, бул көрүнүш өлкөдө азык-түлүк тартыштыгына алып келгенин баса белгиледи. Ошондой эле баба дыйканды бир карыш жер үчүн күйүүгө, жан талаша эмгек кылып, турмушун жакшыртууга чакырды. Мунун үчүн атайын 6% менен насыя бериле турганын да кошумчалады. Чындыгында мындай кескин кадамдар буга чейин болгон эмес. Айыл чарба өгөй баладай болуп эле дан эгендин көлөмү отчет менен көбөйтүлүп, документтер менен гана курсакта тойдуруп келген. Эгинеги мал багам дегендерге берилүүчү жеңилдиктер да жогоруда байланышы барлардан бери келчү эмес. Президенттин жерге кам көрүүдөгү бул жарлыгын көпчүлүк колдоого алып, кол чаба кубаттап турат. Бирок, муну менен катар бул кадам туура эмес. Салык төлөөсө казына кантип кампаят, өлкө зыян тартат дегендер да жок эмес. Жер салыгын жокко чыгарган жарлык дыйканга стимул берүүдөгү президент Садыр Жапаровдун саясаты тууралуу кесиптешим кененирээк кеп кылат. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун бул аптада уда чыккан жарлыктарынын бири дыйкан жана фермерлерди жер салыгынан бошотуу болду. Бул жарлыкка ылайык эми келерки жылдын 1-январынан тарта айыл чарба багытындагы жерлерден 3 жыл салык алынбайт. Мындагы башкы максат тамак аш коопсуздугунун алдын алуу болуп саналат. Бүгүн мен айыл чарбасына байланыштуу жарлык чыгардым. Бул жарлыкка ылайык дыйкандар менен фермерлер жер салыгынан бошотуласыздар. Бул иш аз да болсо сиздерге жеңилдик берүү, дыйканчылыкты колдоо максатында болуп жатат. 2022 жылдын 1-январынан баштап сугат жер, кайрак жер, жайыт жерлерге салык төлөбөйсүздөр. Сиздер төлөй турган салыкты республикалык казынадан төлөп турабыз.
Президент өлкөнүн тамак аш коопсуздугун камсыздоо жана дыйкандарды колдоо үчүн жер салыгы алынбай турганын, айдоо жерлер бош калбаш үчүн жакында 6% арзан насыя берилерин убада кылды. Салык кызматынын маалыматында өлкө боюнча жер салыгынан орто эсеп менен жылына 320 миллион сомдой жыйналат. Жергиликтүү салык жергиликтүү бийликке түшчү, эми жергиликтүү бийлик зыянга учурабасын деп, бул сумманын орду республикалык бюджетте толтурулат. Кыргызстандын салык кодексине ылайык жер салыгынын ставкасы сууга тайдоо, кайра кайдоо, көп жылдык өсүмдүктөр, чабандар, жайыттар деген категорияга жана облус райондорго карата белгиленет. Анткени кээ бир жагдайларга байланыштуу алар мүмкүн кандайдыр бир жагдайларга байланыштуу салыктардын төлөөнүн мөөнөттөрүн жылдырып коюшуп, мындай айтканда айып дагы төлөөгө мажбур болуп калышкан. Ошолорго колдоо максатында ушундай жарлык кабыл алып жатат. Эгер сумма жагынан алып көрсөк, республика боюнча орто эсеп менен санаганда ошол жер багытындагы жанакы айыл чарба багытындагы жер салыгынан түшүүчү суммасы бул 320 миллион сом жылына түшүп турчу. Маселен эң көп телген салык сууга тайдоо үчүн Жалал Абадтын Оокен районундагы гектарына 453 сом, эң аз нарындагы Атбашы районунда 191 сом алынат. Айыл жеринде 1-2 гектардан башталып 50 гектарга чейин жер иштеткендер бар. Айыл чарба тармагы боюнча серепчилердин пикиринде бийликтин жеңилдиктер каралган жарлыктары зарыл учурда чыкты. Алар муну мамлекет башчынын карапайым элге түз багытталган керектүү чечимдери деп айтышууда. Ошол тараптан мына өкмөт деле бизди ойлоп, дыйканчылыктарды эметкени бул жагы уже эле жакшы да. Баягы биздин дыйканчылыктар мына аренда кылып ат деле, ушуну төлөп ат деле деп ойлоп коюп, ушуну алып коюш эле уже канча неме да биздин өкмөт тараптан. Мен эсептейм жакшы эле жардам депчи ошону. Баягы дыйканчылыктарды унутпай, ушул жагын болсо дагы чечип бергени ошо жакшы эле деп ойлойм да. Бул жарлыкты кош колдоп кубаттагандар арбын болгону менен, айрым фермерлер бул жарлык жаңылыштык, анын кесепети тиет деп жатат. Алардын бири фермер Манас Саматов. Саматов дыйкандарды жер салыгынан бошотуу эмес, аны тескерисинче 30-40 эсе көбөйтүү керек деген пикирде. Анан кийин фермерлер дегенде мындай да, муну анатомиясын ачып көрүш керек да. Жерге ээлик кылган кишилер бар, жерде иштеген кишилер бар. Жөнүнө жерлердин таштап койгон кишилер бар. Ошону терең анализдеп келгенде бул жарлыктын жанакы жер иштеткен кишилерге эч кандай пайдасы жок болуп калып атат. Бул биринчиси. Экинчиси, эмне үчүн айыл чарбасынан инвестиция жок деген суроону көп берип атышат да. Экинчиси жанакы 8 миллион деген чек. Айыл чарбасында рентабилдүүлүк өтө төмөн. Ошондуктан жанакы 8 миллион болобу, 1 миллиард болобу, баары бир ал жок эле салык. Ошондуктан айыл чарба өндүрүшү менен алектенген кишилерди толук бойдон иштеген кишилерди салыктан бошотуп туруп, салыкты ошо жерге байланыштырып, кескин түрдө жерге болгон салыктын көлөмүн көбөйтүрүш керек. Ошондо жанакы жерди ээлеп бекер жаткан кишилер акырын жерди сатканга мажбур болот. Жерди иштете билген, жерди иштеткен кишилердин колуна өтүш керек. Деген менен жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков бул кадам фермерлерди, асыл тукум, үрөн чарбаларды, кооперативтерди колдоо максатында чыгарылган туура жарлык болду деп эсептейт. Айтымында эми дыйкандар өз акчасын үнөмдөөгө, аны айыл чарбасынын өндүрүшүн, өсүмдүк өстүрүүнүн сапатын жогорулатууга жумшай алат. Ошондой эле серепчи азыркы шартта өкмөт Евразия экономикалык биримдиги жана сырткы мамлекеттерден сапаттуу техника жана үрөн алып келүү үчүн бажы жана башка салыктан жеңилдиктерди берүү тууралуу чечимдерди кабыл алса туура болорун айтат. Азыркы күйүүчү майлар эң бир мындай актуалдуу маселе болуп турат да, себеби күндөн күнгө өсүп атат. Саат сайын өсүп атат керек болсочу, ал убагында болсо мен айткан 90-чы жылдары майларды товардык кредит катары берчи, будайларды берчи, жер семизгичтерди күзгүгө деп берчи да. То есть бүгүнкү күндө өкмөттүн берген насыялары bir 15%'in ар жак бер жагына эле жетет. Калгандардын баары жетпейт, 85%. Ошолордун баары кыйналып, кысталса да өздөрү жерин айдап, банкрот болсо да кайра айдап, азык-түлүк коопсуздук программаны ошолор аткарып келди. Демек аларга бир кандайдыр бир жөлөк болсун дегенде бул салыктан бошотуп койгону 3 жылга мисалы. Бул кыйыр дотация бергени болот. Кыйыр дотация бергени болот. Анан бул аз болсо дагы бир белгилүү себепте жардам берет.
Экинчиден бул дыйкандардын мындан арыдагы мындай жеңилдеп оокат кылышына, алардын өндүрүмдүүлүгүнө жана таза экологиялык продукция азыркы Бажы Союзуна ылайыктап баягы талабына ылайыктап жасаш үчүн абдаган көптөгөн дагы иш-чаралар керек да. Мен ойлойм бул башатында президент көрсөтүп койгондон кийин өкмөт дагы азыркы кабинет министрлер деп коебуз го, алар дагы бир өздөрүнүн иш-чараларын көрүп дагы жардам береби дейм. Аталган жарлыкта 2022-2025 жылдары айыл чарба багытындагы жерлерди пайдалангандыгы үчүн жер салыгын төлөөдөн бошотулуп, аны менен катары жылдык кирешеси 8 миллион сомго жетпеген ишкерлер салыктын бардык түрүнөн бошотулары белгилүү болду. Чакан бизнести колдоо боюнча дагы тийиштүү башка жарлык кабыл алынган болчу. Бул жерде эгер орто бизнес менен алектенген ишкерлер болобу, жеке ишкерлер болобу, алар эгер 8 миллион сомго чейин муну айтканда товарооборот болсо, алар тийиштүү салыктардан бошотулат. Бирок бул киреше салыгынан, ошондой эле жанакы соцфондко төлөй турган салыктан, жер салыгынан дагы мүлк салыгынан бошотулбай да, калган салыктардан бошотулат деп атайын ченем кабыл алынып жатат. Бирок бул жерде бир талап болот. Эң негизги талап бул ошол жеке ишкерлер контролдук кассалык машиналарды милдеттүү түрүндө колдонуш керек. Белгилей кетсек, мамлекет башчы өз жарлыгында дыйкандарды жана ишкерлерди салыктан бошотуу чакан бизнести материалдык жактан колдоого алып, анын өнүгүшүнө жагымдуу шарттарды түзөөрүн баса белгилеген. Дыйкандарды жер салыгынан бошотууда 3 жылда орточо 1 миллиард сом бюджетке түшпөй калат. Бул жарлык түздөн-түз 349 дыйкан фермердик чарбага, 328 айыл чарба кооперативине, 206 үрөн чарба жана асыл тукум чарбаларга тиешелүү болот. Белгилей кетүүчү жагдай, министрлер кабинетине бул акчаны республикалык бюджеттен таап, ордун толуктоо тапшырмасы коюлду. Тазагүл Эмилбекова, Улукбек Сулайманов, Жума Баян. Колго калем кармап, ак менен караны айырмалай, жакшы менен жаман, өйдө менен ылдый, өзгөрүү менен артка кетүүнү анализдеп, так маалымат элге жеткирип келген телерадио кызматкерлеринин күнү да ушул аптада белгиленди. Кыргыз коомуна картууда ат көтөргүс эмгеги бар каламкерлер, телерадио компаниялар акыркы жылдары Кыргызстанда кыйла өнүктү. Маалыматты бейтарап, калыс таратууда рейтинг боюнча Борбор Азияда бир топ алдыга чыкты. Кыргыз журналистикасы чыйыр алды, такшалды. Кандай кырдаал болбосун, ак анандагы так маалыматты элге жеткирүүдөгү миссиясын татыктуу аткарып келатат. Ал маалымат каражаттарынын катарында биз эмгектенип, нан таап жеп жаткан New TV телеканалы дагы бар. New TV эми гана 5ке чыкчу бала десек болот. Маалымат майданына жаңыдан келгенине карабай, мүдүрүлбөй эл арасында өз ордун, аудиториясын тапканга жетишти. Кыска убакытта кыргыз журналистикасына ополтоодой салым кошту. Элдин арызы менен арманы, кайгысы менен кубанычын тең чагылдырган, позицияга да бирдей микрофонун суна билген телеканалга айланды. Алдыда сиздерге акыркы 5 жылда New TV телеканалынын элге сиңген эмгеги тууралуу атайын репортажды тартуулайбыз. 5, 4, 3, 2, 1, эфирдебиз. Бул жүрөк толкуткан кадрларга жакында 5 жыл болот. New TV телеканалы 2017 жылы 1 майда алгачкы жолу обого чыгып, маалыматтык майданга жаңы формат, жаңы жүздөр, жаңы команда менен кирип келген. New TV телеканалы 5 жылдык тарыхында шоу, маданияттан тартып саясатка чейин бүт маалыматтык багыттарда иш алып барды. Андан бери элдин ыйы менен чыры, арман менен азабы, кубанычы жана кайгысы телекөрүүчүлөргө тегиз жеткирилип келе жатат. Биз менен кошо жүрүп, биз менен ушу элдин мүдөөсүн аткарып, ушуларга бир кичине бир жардамыбыз тийсин деген мааниде ушу эл билсин программасына чоң ыраазычылык билдирем да. New TV телеканалы учурда социалдык, саясий жана экономикалык программаларга көбүрөөк басым жасап, маалымат айдыңында бир топ алдыга жыл алды десек болот. Телеканал кыргыз тилинде контент жаратууда баарынан ат чабым алдыда.
Күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы менен тааныштырып, студияда Акылай Акыналиева. Саламатсыздарбы? Күн жүрүш телеканалдын визиттик программасы. Күндемдеги окуяларга калыс баа берип, объективдүү, ыкчам, оперативдүү чагылдырууга жан талашып келатат. Негизинен бизде бейтараптуулук сакталат. Акыйкаттыкты калыс бергенге аракет кылабыз. Болгон чындыкты көрсөтүүгө аракет кылабыз. Элдердин үмүтүн актаганга, көйгөйүн айтып келсе, ошолорду бир тараптуу кылып эметпей, эки тараптуу ал жактын да пикирин, бул жактын да пикирин менен эсептешип бергенге аракет кылабыз. New TV телеканалы окуяларга сар эсеп салууда да башка медиалардан бир топ алды да. Жума Баян аналитикалык берүүсү аптадагы башкы окуяларга анализ, байкоо салган негизги маалыматтык программа. Узап бара жаткан аптанын актуалдуу жана маанилүү жаңылыктары менен эфирде Жума Баян аналитикалык программасы. Саламатсыздарбы? Ошондой эле окуяларга тактык киргизүү, талдоо жүргүзүүдө да телеканал талыкпас эмгек жасоонун үстүндө. Ачык айкын программасы көптөгөн чейленишкен маселелердин чечимин тапканга түз эфирде элге жардамчы болуп турат. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Сиздер түз эфирде ачык айкын программасын көрүп баштадыңыздар. Муну менен катар социалдык, саламаттык жаатындагы программалар менен элдин ден соолугуна кам көрүп, диний агартууга кызмат кылууда. Негизи телеканал пайдадан чыгымы көп тармак болгондуктан, анын рынокто жашап кетүүсү да жеңил болгон жок. Акча аз, бирок атаандаштык күчөп турган учурда жамааттын иши жетекчиликтин тапкычтыгы, кыраакылыгы, мыкты менеджерлик сапаты менен гана алдыга жылууда. Азыр New TV деген акыркы 5 жылда телевидениени ачып атат, иштетип атат. Мунун деле программасын карасаң, жанагындай майда чүйдө жеңил жетти темалардан алыс болуп, маанилүү маселелерди көтөргөнгө аракет кылып, ошол эле кезде бул телевидениенин дагы финансылык, каржылык жактарын чечип, алдыңкы телевидениелердин катарына кошту. Окуяларды чагылдырууда телеканал эркин, ар тараптуу, калыстык принцибин карманып, оппозиция, позиция болуу, бирдей микрофонун сунуп, үнүн экран аркылуу элге жеткирүүдө эмгеги зор. Албетте каналдын мындай деңгээлде кармалып туруусу жетекчилердин эркине да байланыштуу болот. Мен билем, бүгүнкү күндө New TV-да, тиги Жээнбековдун учурунда да, азыркы учурда да мындай курч материалдарды чыгарып, бийликтин туура жагында, туура эмес иштерин да көрсөтүп атат. Ал үчүн жетекчинин эрки керек, жетекчинин духу керек, жетекчи лидер болуш керек. Мен ойлойм, ушул касиеттер баардык ушул Нурлан ийинде бар. New TV телеканалы маалыматтык, агартуу куралы болуу менен бирге кыргыз журналистикасына эң мыкты мектепте боло алды. Телеканал дегиле мага эмес, жап эле ошо 2017-жылы негизделген го, ошол учурда келген мен. Мен менен көптөгөн кесиптештерим да келген. Андан кийин да агылып улам көптөгөн адамдарга мындайча айтканда жумуш орундуктары түзүлдү да эми бул жерденчи. Бул аркылуу мен эң биринчиден жумуш орундугун таптым, жумуш таптым десем болот, иш таптым. Ошол эле учурда эч бир телеканалда жок, рамкасыз, нейтралдуу багыт менен кеткен эргүү таптым десем болот. Ошондой менен биргеликте эле бул эң алгач ирет автордук берүү ачылды, Азыркын азаматтары деген. Ушул багытты таптым, автордук берүүдө эң алгач изденүүнү, ошол тармакка баш багып, кандай болот, эмне болуп жазылат, андайча айтканда өзүм жон терим менен сездим ушул телеканал аркылуу. Ушул эле телеканалга жаңыдан баш багып, тажрыйба алып, бүгүнкү күндө кыргыз медиасында өз ордун таап кеткендер аз эмес. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүн биз таң маанай берүүсүн алып бара жатабыз. Бүгүнкү күндө оор экономикалык шарт жана медиа рыногунда күчөгөн атаандаштык, ошондой эле интернет телеканалдардын ишине да терс таасирин тийгизбей койгон жок. Каражат тартыштыгынан улам канчалаган телеканалдар жабылып кетип жатканы да жашыруун эмес. Кыйын кырдаалга карабай, New TV өз арабасын өзү тартып, медиадагы ордун сактап келатат. Мен учурдан пайдаланып бардык телеканалдарда иштеген кесиптештерибизди биздин кесиптик майрамыбыз менен куттуктайм. Албетте биз үчүн бул майрамдын орду чоң, себеп дегенде ушул 24 саат болсо бир суткада дээрлик толук 24 саат иштеген кесиптештерибиз бар. Ушул каналдын түйшүгү ошондой, элге жаңылыктарды бериш керек, оперативдүү түрдө иштеш керек, көптөгөн көрсөтүүлөрдү түнү күнү тартып, анан аны монтаждап
кыскасы абдан түшүктүү иш биздики. Ошого карабай телеканалдар жашап өсүп келип атат. Албетте тилекке каршы телеканалдардын көп эмгеги азыркы шартта жана интернет пайда болгондон бери кенен колдонулуп, анын ичинде соц түйүндөр аябай өнүгүп кетти. Ошол социалдык түйүндөрдүн көбү ушу телеканалдардын ишин мындай талашкандай, жарышкандай түр менен жасап атышат. Бирок алардыкы көбүнчө мындай атайын журналистика билими жок, же болбосо бир тажрыйбасы жок эле адам колунда смартфон болсо тартып деп мындай толук изилдеп, анализдебей деле чыгара беришет. Ал эми телеканалдар мүмкүн болушунча объективдүү изилдеп, ак карасын карап, анализдеп, анан так жеткиликтүү маалымат бергенге аракет кылабыз да. Биздин айырмабыз ошондо. New TV телеканалы мындан арыда арышын арбытып, активдүү иштей бермекчи. Заман талабына жараша форматын өзгөртүп, аудиториянын талабы, телекөрүүчүлөрдүн табитине жараша жаңы нукта иштей баштайт. Эми биздин телеканал ушул 4 жылдан ашып, 5 жылга жакындап калды, 4,5 жылдан өттү. Биз ушундай оор кырдаалда атаандаштыктын өтө курч мезгилинде 5 жыл жашаш бул өтө чоң маселе. Biz şu çarmıçıl cemaatımız menen şu 5. yılına yaşap atабыз. Şu telekanal bir to'g'ri tanılıp Kırgız жұртчулугуна белгилүү болуп калды. Буга чейин ар тараптуу бардык форматта көрсөтүүлөр болсо, азыр эми биз көбүнчө ушул кийинки жылдан баштап, жаңы жылдан баштап жаңылыктарга оперативдүү берип, ушу жаңылыктарды көбүрөөк көрсөтүп, анан учурдун баягы талабына ылайык ошол кайсы маселе актуалдуу болсо, ошону түз эфирде чагылдырып, атайын көрсөтүүлөрдү уюштуруп, ошол багытта көбүрөөк ыктайлы деген ниетибиз бар, планыбыз бар. Эми буюрса мына телеканалда да жаңы жылда жаңы жетекчилик болот, жаңы багыттар болот. Себептен де белгилүү себептер менен биз мына жумушубузду которуп атабыз. Ошон үчүн жаңы бир топ багыттар белгиленген. Телеканал буюрса элге агартуучулук милдетти мындан ары дагы татыктуу аткара берет New TV телеканалы. New TV телеканалы маалымат майданында 5 жыл. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Жума Баян аналитикалык программасын көрдүңүздөр. Берүүнү мен Исмат Ибрагим алып бардым. Саламатта туруңуздар.